Саламатсыздарбы? Бүгүнкү окуубузда биз изилдөөчүнүн илимге болгон мамилеси жана анын инсандык сапаттары кандай болуу керек деген маанилүү суроого токтолобуз. Бул суроонун жообу илимдин сапатына, анын өнүгүшүнө жана изилдөөчүнүн өзүнө койгон талабына байланыштуу болот. Эми изилдөөчүнүн илимге болгон мамилеси кандай болуш керек? Биринчи ошого токтолобуз, анткени бул өтө маанилүү нерсе. Жакшы изилдөөчү болуш үчүн төмөнкүдөй мамиле жана сапаттар изилдөөчүдөн талап кылынат. Биринчи кыргыз орунун кенен болуусу. Бир эле өзүнүн изилдеген тармагы багыты боюнча гана эмес, башка ар түрдүү тармактардан, илимдин башка тармактарынан дагы кабардар болуу керек, жаңы билимдерди үйрөнүүгө дилгир болуусу керек. Илимди бир гана тармак менен карабастан, башка багыттар менен да байланыштыра билүү керек. Бул азыркы мезгилдеги, өзгөчө азыркы мезгилдеги илимге коюлган негизги талап болуп эсептелет. Экинчиси, логикалык жана аналитикалык ой жүгүртүүсүнүн күчтүү болуусу. Логика жана аналитикалык ой жүгүртүү илимде маанилүү роль ойнойт. Кандай гана мамиле болбосун, аны акыл менен талдап, ошол маселени туура чечимдер менен жыйынтык чыгара билүү керек. Үчүнчүсү скептик мамиле. Бул деген эмне? Скептик мамиле бул ишенчээк болбоо. Ар бир маалыматты изилдөөчү өзү сын көз менен карап, текшерип, жана мурункуда айтылгандай эле далилдерге таянып, анан тыянак чыгаруу илимдин негизги принциби болуп эсептелет. Кийинкиси өз ишинде сабырдуу жана олуттуу болуусу. Эми баарыбызга белгилүү, илимде кыйынчылыктар, тоскоолдуктар деген сыяктуу ар түрдүү кыйынчылыктар көп болот. Ошондуктан изилдөөчү чыдамкай, анан сынга дагы көтөрүмдүү болушу керек. Кийинки мамилебиз изилдөө ишинде изилдөөчү жекече ой жүгүртө алгыдай болуш керек. Илимге өзүнө гана ишенип баруусу керек. Бирөөлөрдүн үгүттөөсү менен эмес, өзүнө ишениш керек да. Бул өтө маанилүү. Бирөөлөрдүн таасирине алдырбай, фактыга негизделген жекече көз караштарды бекем кармоо бул негизги мамиле. Кийинкиси, далил же маалымат жетишсиз болбосо изилдөө ишинде, демек акыркы чечимди, жыйынтыкты кийинкиге калтыра билүү мүнөзү. Бул да өтө маанилүү. Шашпаш керек. Далилдер, маалыматтар жетишсиз болгондо ишенимдүү чечим чыгаруу мүмкүн эмес болуп калат. Ошондуктан жана айткандай эле шашпаш керек. Жыйынтык, корутундуну белгилүү бир критерийлердин негизинде чыгара билүүсү керек. Ар бир жыйынтык, корутунду белгилүү критерийлердин, логиканын жана далилдин негизинде чыгарылуусу керек. Темаларды байланыштыра алуу. Илимде ар бир тема, ар бир түшүнүк башка темалар менен тыгыз байланышта болот. Изилдөөчү ошол байланыштарды байкап, анализдеп, кеңири ой жүгүртө билүүсү керек. Булардын баары жогоруда айтылгандай, демек изилдөөчүнүн илимге карата мамилеси. Эми изилдөөчүнүн өзүнүн жекече инсандык сапаттары кандай болуш керек? Кандай мүнөздөгү изилдөөчү болуш керек? Мына ошого токтолобуз. Илим менен алектенген адамдын мүнөзүндө төмөнкү сапаттар болушу керек. Биринчиси, каалоосу, илимге кызыгуусу. Ушул өтө көп студенттерге мен ушул боюнча кеңири токтоломун. Кандай макала жазабы, дипломдук иш жазганда дагы кызыккан гана темасын алыш керек. Өзү кызыгуусу керек. Албетте өзү тандай албай калса, жетекчиси, консультанттар менен бир чечимге келсе болот, бирок ошондо дагы өзү кызыгуусу керек. Илимге болгон чыныгы кызыгуу жана берилүү бул ийгиликтин негизи.
Тандаган илимий багыты боюнча терең билимге ээ болуусу зарыл. Албетте базалык билим керек да. Изилдөө тармагын терең түшүнүп, жакшы билүүсү керек. Ал боюнча билимин үзгүлтүксүз өркүндөтүп туруусу зарыл. Ошондой эле дагы бир абдан негизги сапат өзүнүн ишине сын көз менен карап, ар тараптуу баа берүү кабилети болуу керек. Өзүн өзү баалоо, башкалардын пикирин да эске алуу менен аларга талдоо жүргүзүү, эгер туура болсо алардын баасын кабыл алуу. Албетте башкалардын айткандарын уга бербеш керек, бирок деген аны текшерип, анализдеп туруп, анан салыштыруу менен ошону кабыл ала билүү мүнөзү болуш керек. Анан өз ишинде сабырдуу жана өжөр болуусу. Сабырдуулук, өжөрлүк жана максаттан тайбоо бул изилдөөдө ишти аягына чыгарууга, ийгиликке жеткирет. Илимге болгон сүйүүсү жана кызыгуусу дегенге байланыштуу болуп кетет. Илимге болгон сүйүү аны изилдөөчүнү ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү кылат. Оң амбиция ийгиликке жетүүдө маанилүү фактор болуп эсептелет. Коммуникативдик маданият илимий изилдөө ишинде башка изилдөөчүлөр менен түшүнүктүү жана маданияттуу сүйлөшүү, пикир алышуу, пикир алмашуу, биргелешиштүү абдан маанилүү сапат. Эми ушулардын баарынын жыйынтыгында буларга токтоло кетебиз. Илимдин өнүгүшү адамдын акылына, мамилесине жана инсандык сапаттарына албетте байланыштуу. Изилдөөчүдө ушул сапаттар болсо гана ал илимге чындыгы салым кошо алат. Илимге киришүүдөн мурда ушул илимге болгон мамиле жана изилдөөчүнүн өзүнүн илимге болгон мамилесинен сырткары дагы өзүнүн мүнөзү да дал келиш керек, өжөрлүк керек. Демек, мына ушулар эң негизги сапаттар болсо, анан кийин изилдөөгө кирише берсек болот. Ошондуктан окуубуздун аягында эми кийинки темабыз изилдөө баскычтары, изилдөө ишин пландаштыруу экенин эскерте кетели. Мына ушул изилдөөчү өзүнүн мамиле жана жекече сапаттары менен, анын кызыгуусу менен, сүйүүсү менен ишти баштай берсе болот. Ошол изилдөөнүн этаптары кандай пландаштыруу керегин кийинки сабакта, кийинки окуубузда ушул жөнүндө сөз болот. Ошону эскерте кетебиз. Аман эсен болуңуздар. Илим менен кошо өнүгө берели.